Кутман кечиңиздер менен, урматтуу Универсал Кеш каналынын көрүүчүлөрү, катталуучулары. Мен азыр бүгүнкү видеомдо кантип кан басымды туура өлчөө керектигин көрсөтөм. Кан басымды өлчөө үчүн мындай фонендоскоп, мындай механикалык тонометр керектелет. Цифровой тонометр так көрсөтпөйт, ошондуктан мындай циферблат менен мындай стетоскоп кулакка салып өлчөй турган аппарат менен өлчөө керек. Биринчиден кандай кылып манжетти ырып алабыз. Мынакей көрүп атасыздар. Жукараак кофтанын үстүнөн боло берет. Жукараак кофтанын үстүнөн болот. Мындай калыңыраак кофтаны бир аз жогору көтөрүп алабыз. Андан кийин ороп алабыз. Мынтип манжетти ороп алдык. Мына чыканактын ийилген жеринен, мынакей ийилген жеринен бир аз эле жогорураак ороп алабыз манжет. Мына трубочкалар болсо бир тарапка туруш керек. Же бул жака, же бул жагына. Стетоскопту койгондо ыңгайлуу болуш үчүн мындай кылып ороп алдык. Эми стетоскопту болсо бир аз бул жака кейирип алабыз. Мындай кылып удобно кылып коюп алдык. Караңыздар, мына коюп алдык. Андан кийин кулагыбызга мына эмесин салабыз. Кулагыбызга өтө катуу ныгырбай эле, жеңил кылып салып, андан кийин 180-200га чейин мынакей 200га чыгардым. Эми кое беребиз, акырын кое беребиз. Караңыздар. Мынакей акырын кое бердик. Мынакей 140да акырын ту кетти. Аны эсепке албайбыз. 120да катуураак угулат да, тук кетип катуураак угулат. Мынакей 120-80 экен. Менин давлениям 120-80. Космонавттарда давлениясында экен. Дагы бир жолу айтам. Муну эмени кое бергенде биринчи звукту, ту кеткен звукту эсепке албайсыздар. Катуу, кулакка катуу угулган добушту, стукту эсепке аласыздар. Биринчи акырын угулган эсепке алынбайт. Эң жогорку азыр сиздерге айтып кетейин. Мисалы 120-80, меники 120-80 экен. 120 бул медицинада систола делет, а 80 ылдыйкы цифрасы диастола деп аталат. Систола бул жүрөктүн жыйрылышы, жүрөктүн катуу жыйрылып канды жибериши, организмдерге катуу жыйрылып туруп жибериши. А диастола болсо жүрөк булчуңдарынын расслабление, бошоңдошу, канды өзүнө ала башташы, жүрөк булчуңдарынын
толтонун, карынчалардын үстүңкү цифрасы диастола деп аталат, систола деп аталат. Ал эми ылдыйкы цифрасы систола, диастола деп аталат. Жүрөктү, кан тамырды, кан басымды өлчөгөндө түз отуруп, бутту учкаштырбай, кеңир абалда отуруп, колду бир нерсеге андай коюп алса дагы болот, столго же койбой эле түз кармалса болот. Адам өзүн мындай бош кармап түз отуруш керек, буттарды учкаштырбай. Ошондо кан тамыр, кан басым туура өлчөнөт. Ушундай аппарат менен, мына сиздер көрүп турган циферблат бар аппарат менен кан тамыр, кан басым туура өлчөнөт. Кан басымды эртең менен тургандан кийин дароо эле эч нерсе ичпей туруп, тамак ичпей туруп, ордундан тургандан кийин бир аз туруп, эгер кимде ким жогорку кан басым оорусу менен жабыркаса, эртең менен туруп, ордунан тургандан кийин өлчөш керек. Эч жака баспай туруп эле, тамак эч нерсе ичпей туруп, суу дагы ичпей туруп өлчөсө туура чыгат. Ал эми кечинде кечки ужинди ичкенден кийин, 7ден кийин, 7де ужин ичсеңиздер, жатарда 9-10дордо өлчөп алыш керек. Эртең менен кеч ким давление менен жабыркаса, эртең менен кеч туура өлчөө керек. Мына ушундай кылып өлчөп алсаңыздар болот.